Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү теле берүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүү эне тилибиздин байлыгын туура колдонуу, сөзгө жан киргизүү жөнүндө. Жашоо агымы шамалдай шаштырабы, замандын тардыгыбы. Жан дүйнөбүз жылуу сөзгө суусап барат. Байлыкка умтулуу өтө күчтүү да биздечи. Эгерде биз ушу руханий айталы ушу адамдын жан дүйнөсүнө ушу сөз менен ушу биз умтулсак, сөздү көбүрөөк жакшынакай сөздөр менен умтулсак, бул чоң бизге жардам берет. Мисалы үчүн мен ВДХнын жанында жашайм да, эртең менен басам да, ошол жерден чет мамлекеттен жана чет өлкөлүк туристтер эмелер жашагандар бар, ээрчишип басып барышат да. Hello деп, жактан келип атканда сизди мындай привет эме саламдашат да. Эй, жаныман ушу өтүп баратканда ушундай жан дүйнөм ысып кетет. Караңызчы. Мен тааныбасам, мен көрбөсөм, анан мага салам айтып өтүп атат да. Тааныбаган бир чет элдик мейманбы, шорт кийип алып басышат да. Мен толкунданып кетем. Азыр bir тааныбаган кишиге ассаламу алейкум десем, чочуп кетет. Бул мени кепке тартып, бул нерсе кылат мени. Мени сөзсүз бул жаман ой бар деп да ойлойт да. А бирок адамдар бар жакшы. Ассаламу алейкум десеңиз, шундай бир кайрылып келип анан кийин учурашып, ушуну карабайсызбы? Биз сөзгө талгак болуп калган учурубуз. Азыр бири-бирибизге сөздү же керек болгондо гана айтабыз. Керек болса дудук болуп калганбыз да, дудук жүрө бергенибиз жакшы, андан көрүчү. Биз ошону мындай келиңиз, отуруңуз, каяктан болосуз, кайда иштегенсиз, жашыңыз канча деп суроо бизде азыр адаттан тыш, мындай бир маданиятсыздыктай көрүнүп кетиши мүмкүн да. А бирок самам деле бул бизде ошону самап турабыз. Мен атам Раматов. Отурган жеринде маңдайындагы кишини сөзгө тартчу. Каяктан болосуз? Сизден канча бала бар? Кызыңызды турмушка бердиңизби? Уулуңуз канча небере бар? Ушуну сурай берчү. Ал маңдайдагы киши тажаш эмес. Ал жооп бергенине ыраазы болуп, кайра сураса экен деп. Көрдүңүзбү? Ошо. Азыр сиз ушинтип бирөөгө такып сурасаңыз айтат, ой, мага сиз эмне? Мен сизге сурак берейинби? Деши мүмкүн да. Биздин жан дүйнөбүз ошондой нерсени кабылдабай баратканына мен кайгырам да. Учурда азыр мындай адамдар арасында баягы бири-бирибиз менен маектешип, бири-бирибиз менен чер жазышып, сүйлөшүп отургандай убакыт азайып баратат. Бири-бирибизге катташпай калдык. Болсо жанагындай телефон аркылуу сүйлөшүп коебуз дагы, бири-бирибизге кирип алып бир эзишип, ортого чайды коюп коюп анан кийин бала күнүн коскоп отургандар азайып калды да. Өткөндө менин бир чоң атам бар, Осмонбек деген атам бар. Улгайып калды, 86-87-ге чыгып калды. Чакырат да келчи депчи. Анан мен билип атам, а киши менен сүйлөшүш керек бар, отуруш керек, баягы а кишинин айткандарын угуп отурушум керек. Анан барсам айтат, учурунда Байзак Батыр улгайып калган кезинде баласы Зарпек жакшы чыкпай анан атага кызмат кылат деген ушул экен деп айланасына баягы уйчу, койчу, жалчы, отунчу, суучунун баарын тегеректетип отургузуп коюптур да жумгалгачы. Анан отурат, а киши тиги баласы ойлоп жүрөт, атама мен чоң кызмат кылып атам, мына баарын отургузуп койдум, отунун бирөө жагып атат, суусун бирөө куюп берип атат, тамагын бирөө бышырып атат, малын бирөө кайтарып атат, атамдын арманы барбы деп коюп жүрсө керек. Анан тиги үчтерек жактан бирөөлөр угуп, анан Баатырдын батасын алалы деп бир согумга күчтүн күнү бир бээ жетелеп келип анан отуруш, анан Баатыр бир чет истен бата алалы деп, бир чет иске учурашалы деп, анан бир чети согум ала келдик эле, бир жылкы жетелей келдик деген экен да. Анда киши айтат дейт, балдарым, мен эттен жутаган жокмун, мен кептен жутадым. Көрдүңөр мен айланамда отургандардын кебетесин. Буларга менин сөзүмдүн да кереги жок. Булар менин сөзүмдү түшүнбөйт, мен буларды түшүнбөйм. Ошол жерде эттен эмес кептен жутап отурам деп айтыптыр деп тиги киши мага айтып атпайбы? Мен сизди түшүндүм деп айтып атам. Анткени үйүндө баягы кызмат кылган кыз жүрөт, келини жүрөт, уулу жүрөт, аларга а кишини санжырасын, эмне кереги бар, а кишинин өткөн окуясы, тарыхын эмне кереги бар, Анан отурат да.
бук болуп байбичеси өтүп кеткен, сүйлөшөр адам жок, айланасындагы туугандар жок, эшикке чыгат, кайра кирет, ошентип бук болуп турат да. Анан жанагы Байзак Батырдын окуясын мага айтып берип атпай кыйытып, жана мен түшүндүм дедим, мен күнүгө эле келип бере албайм да сизге, мен иштеп атпайм деп күлдүм да. Адамдар адамдарды билиши мүмкүн, жакшы көрүшү мүмкүн, бирок Кудай Таалам жакшы көргөн кишилер болуш керек да. Адам адамды жакшы көрө берет, бирок Кудай Таалам жакшы көргөн адамдар өтө аз да. Биз ошол Кудай Таалам пенделерден эмне? Пенделери бири-биринин кабарын алса экен, бири-биринен сурашса экен, бири-бири менен катнаш кылса экен, ушундайды Кудай Таалам каалап турат да. А биз Кудай Тааламдын бизге берген эмесин биз кичине четтеп атабыз. Жээктеп баспадык да. Ошон үчүн биз дайыма сурашып, дайыма катташ кылалы. Илгери айтчу. О, таанышкан, катташып туралы. Кыз беришели. Келин алышалы деп ушундагы ушу дароо эмеге жанагы чоң баягы адамдык саясаттын эмесине деңгээле чыгарышчу да дароо. Анткени алар жактырчу бири-биринчи. Айталы, ноокаттык же арабандык болсун. Же болбосо кызыл кыялык же оштукта жолуксун. Дароо эле ушу түйүндөшүп, тамырлашып кеткиси келчү да. Бул азыркы мына ынтымактын, азыркы биримдиктин бул эң түйүлдүгү ошол да. Адам баласы жан дүйнөсүндөгү кайнаган кубулуштарды сөз менен гана жеткизет. Сөз багуу, кастарлоо ар дайым маанилүү болуп келген. Тирүү сөз бар, анан кийин жансыз сөздөр болот да. Мен ушу сөзгө жан киргизип, ошо сөздүн жанагы сулуулугун, сөздүн ушул касиеттүүлүгүн өтө кастарлап, ушуну дайыма бир мүнөттө унутпаган адамдарды мен абдан баалайм да. Негизи эле ушу жазуучулукта ушу албетте ой менен жүрөсүз, идеяны ойдо бышырасыз. Бирок ал кагаз бетине түшкөндө гана ал ой тирилет да. Ошондо ойду тирилтиш үчүн ошо тирүү сөздөрдү, жаны жок эмес, ошо сөздөргө жан киргизип, ошо сөздүн айкалышын таап, айталык бир сөздү турат, ошонун түгөйүн табыш керек да. Эгерде ошол сөз эгерде жеке болуп, жетимсиреп турса, ал өзүнүн түгөйүн тапканда ал кашкайган мындай баягы мындай бир ушундай бир ажарлуу айкалышка ээ болот да. Ошондо жанагы айтып аткан сиздин оюңуз эшилип, өрүлүп түшөт да. Ошол сөздү изденгенде дайыма ошо түгөйлөр менен издеш керек да. Мен айтайын дегеним бул ошо эгерде сөз ушу жандуу, ушундай бир көркөмдүү сөздүн дагы бир көрктүү шеригин табыш керек да. Ошентип алар бири-бирине салааланып, ошентип өрүлүп, анан жанагы кенең, терең ойду алып чыгат да. Ошондо адамга ушунчалык окуган адамчы ошол ажарды өзүнө чөгөрөт. Карап турсаң ошо менен жанагындай дүйнө аруланып, ошол айтыла турган ой далай-далай арымдуу келет дагы, далай-далай узактарга чуркайт. Айта турган жанагы айталык ойду бул түпкүргө алып кетет да. Ал ой эгерде эстүү адамдын, мындай бир куймагулук адамдын көңүндө сакталат дагы, ал тирүү ойдон калат да. Ал дайым ошол кишинин оюнан, оозунан дагы башка кишинин оозуна, оюна көчөт. Ошентип көчүп жүрүп отурат да. Ошондо жанагы учкул, канаттуу сөз пайда болот да. Айталык, эгерде жазуучу өзүнүн темасын ошо сөздөргө таянат да. Ошо сөздөр менен таянып, ошо тапкан темасы өзүнүн мүдөөсүнө жетет да. Кээ бирлер ушу адам сүйлөп атса, бир адам сүйлөп атса, ошо кулак салбай деле жанында ой бөлөк болуп отура бериши мүмкүн да. А кээ бир ынтызар адамдар болот. Ошол эмне сүйлөп атат, эмне болуп атат, мен ушундай сөздү уктум беле, ушундай сөздү мен кайдан уктум эле дегендей бир ой менен ой жүгүртүп ошонун сөзүн тыңдап, анан ошол кулагына куюп, жүрөгүнө сактап алат да.
Анан кандайдыр бир жерге барганда ошондой сөз ыңгайы келип калса, ошол жөнүндө айтып берип кайра элдергечи. Ошол сөзгө сөздү улап кете турган адамдар болот да. Эл өкүлдөрү көпчүлүктүн назарында болгондуктан иш чөйрөсүндө дагы, эл алдында дагы сүйлөсүү даярдыкты, жоопкерчиликти талап кылат окшобойбу? Чоң күрөшкөн, эл күрөшүп аткан жерге барат, улак тарткан жерлерге барышат. Ушундай жерлерде эл көп чогулган жерде анан кийин сүйлөйт да. Ал адамдардын сөзү менен ошо депутат болом деген, элдин өкүлү болом деген адамдардын сөздөрү ширелип келип кетсе, аралашып журулушуп кетсе эң сонун. А бирок ал келип алып жана саясаттын секичесинде туруп, ошонун саясаттын тили менен сүйлөсө, адамдар жактырбайт. Күңүрөшүп кетет. Эгерде ошо базардын тили менен алып чыкса саясатын, же улактын саясаты менен, улакчылардын ошол учурдун тематикасы менен сүйлөш керек да. Ошондо элдерге туруп алып, улагын таштап, ошону тыңшап турушат да. Атын тизгиндеп угат. Же болбосо кое тур, аларманы токтотуп, сатарманы кое туруңуз, бул гапты угалы дейт. Де угуп, анан кийин анан иштешет. Эгерде жок, акш ал базардын сөзү менен, улактын жана дүйрөткөн сөздөр менен айтпаса, ал эч ким укпайт. Элге таянам деген, ушу рызкымды элден чогултуп бир чоң болоюн деген адам, ошол адамдардын рызкылуу сөзүн билиш керек да. Ошол кишинин оозунан чыгып аткан сөздөрдү ал киши билбесе, ага эч ким ийбейт дагы, ага сөзүн да бербейт, чын айтабы. Бул эми бүгүн гап добушумду алат да, эртең басып кетет, бул мени тааныбайт бул. Бул мени тааныбайт экен дейт, Бул сөзүн карачы. Эмнени айтып атат бул дейт. Бул тааныбаган сөз экен дейт. Анан депутаттардын сүйлөгөн сөздөрүндө ар бир сүйлөгөн сөздө карап отурсаң, ушунчалык каталар бар. Ушунчалык таптакыр кыргыз тили такыр эле деградация болуп бүтүп бараткан экен. Кыргыз ой жүгүртүүсү таптакыр эле жөнөкөйлөшүп, такырайып, таптакыр жып-жылым болуп бараткан экен деп ойлоп каласың. Биринчиден даярдыксыз келип сүйлөйт. Сүйлөш үчүн даярданыш керек да. Аны жана биз айткан эл угуп турбайбы? Эл аны шайлап жиберген да, шайлоочулары, электорат бар да. Анан кийин алар эмне дейт? Ошону карабайт. Көрсө, булар түнү менен бильярд ойнойт экен. Түнү менен бильярд ойноп, эрте менен саат 6-га чейин ойноп, анан саат 8-де ишке барып, анан ошондой кишиден иш болобу? Мына азыр кыргыздын эң активдүү ойлой турган, эң активдүү иштей турган, эң активдүү ушул өлкөнүн жеңилин жерден ала турган муундары азыр ушундай иш кылып атат да. Ошон үчүн сүйлөгөн сөздөрдө чаташып, даярдыгы жок, тилди да бузуп, ой жүгүртүүнү тантык бир акыбалга алып келип коюп атат да. Бөлө убагында ишине барып үргүлөп, анан маселе чечпей, ишти кылбай, иштин баары жыйылып кетип, анан кедерибизге ошондон кетип атабыз да биз. Ошон үчүн жанагы сүйлөгөн сөздөрдү эгерде баардыгы даярданса, чындап ошол иштеп, башын иштеп даярданса, ушу кишилердин баардыгы акылдуу. Мен акылы жок деп айтпайм, себеби баардыгынын потенциалы бар. Потенциалы гана бар. Ошол потенциалды ачпай, анан жүрүп атышпайбы. Өзүн акыл эсин кыйнап, мээсин зордоп, ошо мээсин какшатып отуруп, ошондон бир акыл кортундусун жасагандын ордуна биринчи эле көргөнүн айтып, жана эмоциянын деңгээлинде калып калат дагы. Ошондон биздин иштер жүрбөй жатат да. Мына парламентте сүйлөп аткан кишилерди карап отурсаң, эч даярдыгы жок. Тоонун башын айтып атат. Анан кол көтөрүп деле берип атат. Канткен менен баягы кыргыздын өзүнүн тажрыйбасында, тарыхында жыйналган, бул жакта иштеп турган арка пландагы генетикалык эс тутум бар да. Ошол гана башкарып, ошонун күйсү менен гана жаңы нерселер өтүп атат да. Болбосо бүгүнкү активдүү эс тутумдагы маалыматтардын баары туура эмес болуп атпайбы? Ошон үчүн сөздөр туура эмес.
Dagы Европадан келеби, Азиядан келеби. Ошо элди сыйлайт дагы. Элдин жанагындай биринчи ассалому алейкум деген сөздөрүн жакшы үйлөнүп алышат дагы. Анан ошондон баштаганда ал канттай сүйлөдү башка туруп алып кол чаап, кетер кеткичен кол чабышат. Себеби ошо кишинин ушунчалык астедилдигине, ошо элди өзүнө каратып, анан элди укса экен деген биринчи жанагы сөзүнүн ассалому алейкум дегени менен кетет да. Ошолорго адамдар ийип берет. Элдин алдына чыкканда дайыма сиздин бийиктигиңиз сиздин тилиңизден көрүнөт да. Тилиңизде дилден кийин тилге кетет да. Эгерде ошол нерсени болсо ошо аудитория бардыгы багынат. Андан кийинки кызыктар да эстен чыгат, бирок ошо айтылган нерсе көкүрөгүндө калат да. Мен ойлойм деп башташат. Эч ойлобой туруп эле сөздү мен ойлойм деп баштап анан бирдемени айтып коет. Кыргызда эч бир сүйлөм мен ойлойм деп башталбайт. Орусда башталат. Я думаю деп үтүр коюп анан кете берет. Кыргызда болсо мен мындай деп ойлойм деп сүйлөмдүн калыбы ушундай. Мен мынамдай деп ойлойм. Эми азыр эмне болуп алды? 2 мүнөт сүйлөсө 7 жолу мен ойлойм дейт депутаттарчы. Мен ойлойм бул жакшы болот. Мен ойлойм быйылкы жыл мындай болот деп эле айта берет. Ошо мен ойлойм деген мите сөздөн, ошол сүйлөмдүн башында келген ушу туура эмес сөздөн кутулмайынча тилдик ой жүгүртүү эч качан оңолбойт дагы. Сөздүн баардыгы ошол чөп чар ыбыр-сыбырга тола берет. Тил үчүн күрөшүп жүргөн чөйрөдө, күрөшүп жүргөн кеңседен бирөө мага звонок этет. Мен сизге бир суук кабар айтайын деп. Ондай суук кабар экен деп таң калдым. Сиз ушу келип кетсеңиз, сиз азыр шаарда эмес экен деген суук кабарды уктум дейт. Ушундай деген сөздү укканда мен денем дүркүрөп кетти. Ал эми мен шаарда жок, айылда жүрсөм ушул суук кабар го. Бул андай эмес да. Анан ушул сыяктуу мына тилдин тегерегинде жүргөн адамдар дагы ошо тил менен күрөшөт, бирок тилдин өзүнүн нагыз маңызын билбей атат да. Карабайсызбы? Кичинекей сөздөн адамды ушунчалык ренжитсе болот да. Кыргыздын жандуу сөздөрү айылда элетте жашап калгандай сезилет. Айылдын элеттүү сөздөрүн тыгышап көрүңүзчү. Мен өткөндө Ошто болдум да. Адамдардын оозунан тим эле кештелүү сөздөр түшүп атат да. Баягындай угуп, кулагымдын кычуусу канып тим эле. Ошо киши тааныбаган кишини ээрчип алып, дагы бир сүйлөшүп, же сүйлөшкөн кишилер тыңшаган келет да. Анткени биз мынабы Бишкекте туруп, шаарда жүрүп, ошо сөздөрдөн канча алыстап кеткенибизди сездим да менчи. Ошол региондордо айталы Оштун көчөлөрүндө, Оштун мейкиндигинде сүйлөшүлгөн сөздөр ал бизден ашып аша албай ошол жакта калгандай да. Ошо касиетке мен учурадым да. Анан ошондой аларга да ошолордун сөзү менен жооп бергим келет да. Аларды таң калтыргым келет. Анан ошолордун жанагындай диалогторун, анан кийин биз баягы учурашканда, анан кийин жанагындай сый сыпатын, каадасын көрсөткөн жерлерде ушунчалык биздин эсибизден, жадыбыздан чыгып кеткен сөздөргө жолуктум да менчи. Көрсө ошо ак буранын боюнда калыптыр. Биздин жакшы сөздөрүбүз ушу Сулайман Тактын тегерегинде жүрүптүр да. Ошо сөздөрдү мен угуп, аттиң деп ушу көбүн жазып да алдым, көбүн кагазга жаздым, көбүн көңүлгө жаздым да. Ошолордун эми кандай десем болот, алар ошол өздөрүнүн турмушун өзүнүн кереметтүү сөздөрү менен түшүндүрүп атышат да. Аларга ошол табияттагы, ошол адамдардагы көрүнүш, көз курунган элес алардын сөздөрүндө ушунчалык образдуу ташка менен баскандай көрүнөт да. Таласка барсаңыз да алардын өздөрүнө таандык сөздөр бар да. Ошол сөздү айтсаңыз, тиги эл турган эл күлүп жибере же жылмайып, "Ох, оюмдагын айттыңыз" деп ушундай тамай тиет да. Ошол үчүн жана жазган учурда мен дайыма ушул каарманым кайсы жерден болсо, ошол жердин салмактуу жанагы ойго чөмүлтүрө турган элестүү
талылуу сөздөрдү табам да. Сөз чеберлери окурмандардын кыялын черткен, кумарын козгогон сөздөрдү кайдан издеп, кайдан табат? Аңгемелерим жазганда, ошо аңгемелеримден ошо аңгеменин көшөгөсү ачылгандан баштап, ошо жаңы ушул жанагы сөздөр ошол чөйрөнүн мындай кандай табитинен, витаминин алган сөздөр да. Ошо чөйрөнүн айталык гүл багында чоңойгон, ошонун абасына сиңген, өзүнө сиңирген сөздөр да. Мына маселен палван деген аңгемемде, ошондо ошол борбордо туруп, мында элдин курчоосунда туруп, таш көтөргөн балбаны айталык. Ошо палванды сыпаттап аткан элдин сөзү. Ошол дагы ошо элдин өзүнүн сөзүнөн сыпатталып атат да. Ошол өздөрү жакканын, караңчы, кардын караң, күчтүн баары кардында да деп, курсагында деген сөзден ба. Эми аны курсагында десең, окуп аткан киши мындай ойлоп, ошол даана тийип атат да. Күчүн караң, күчүн. Курсагын караң, курсагында да күчү. Кардын караң деп. Анан ошондо жана жарчы деген бизде тамада туура айтасыз. Ошол жарчы мында айланып басып, анан ошо элдин жанагы көңүлүнө жеткирип, жарайтып, ушу балбан мындай чыккан, бул балбан мындай, ушу балбанга ниетиңерден чыкканы көп дебейт, аз дебейт, силердин балдарыңар ушундай. Мен өзүм сөз менен айтып атам. Ал жерде башкача жазылган да. Анын өзүнүн эмеси менен айтылат да. Ушу жана жандарга эртеңки кичкентайлар чоңойсо ушундай палван болоюн деген көңүлү бар адамдар бите сом, эките сом деп анан пакырды баягы чакасын алып тегеренет да. Тегеренгенде баягы менин балам ушундай болсо экен, менин агам ушундай болсо экен деп чөнтөктөрүн карап таштай берет да адамдарчы. Мына карабайсыз, мен ошондо жанагы сөздүн ролу. Палван болсо отурат, ал өзүнүн ишин кылып отура берет. А жарчы тегеректи акырын жанагындай кылып туруп анан жыят. Эми ал да өнөр да. Ким аны туура эмес деп айтат, Адамдар рахат алып атат да. Ал палвандын таш көтөрүп, таш ыргыткан эмес. Анысы да бар. Бирок аны чечмелеп, аны шардана кылып айтып, ошону кумарды, элдин баягы кумарын козгоп, эл ушундай балбанды кыялында көрүп, элестеп, өзү да балбандын ордуна туруп алгандайга апарат да жана жарчынын сөзү. Ушунчалык таасирдүү да. Ушу палванда да. Ошондо кээде мен өзүм кийин окуп алып, өзүм кайра бир сыйра окуп да, көзүмө жаш келип кетет да. Настолько озвучуясы, ошонун кайрыктары кулагыма келет да. Эми азыр таш көтөргөндөр эч ким жок. Азыр ал учурлар ушундай эле да. Бала кезде туруп, ушу ынтылып, жана жарчыны карай ынтылып, биз дагы мүмкүн бүгүнкү күндө эмне үчүн жакшы нерсени көрүп, жакшы нерсе суктанам. Анткени ошол кездерде ошого үйрөнгөнбүз биз. Ошо сулуулукту, көркөмдүктү сөздүн касиети менен жеткириш ошондо бизге уюп калган да. Далдалчы деген аңгемеде, далдалчы деген эми азыр андай сөздү жок эми ал. Ал жанагы базардын күйүүсү деген аңгемемде далдалчынын образы. Далдалчы деген сөздүн маанисин эл арасынан сурамжылап көрөлү. Далдалчы деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүз? Далдалчы деген сөздүн мааниси мисалы азыр көп эле ортомчуда. Мисалы бир жумушка киргенде деле бүт ортомчу болуп кирет. А ортомчусу жок болсо кире албайт го. Ну типа как посредник анда. Нахаляшык. Бирөөдөн бир нерсе алып, кымбатыраак сатып, же болбосо кичинекейди алып, чоң кылып, ортосунан пайда көргөн киши. Ортомчу это типа как бы эки адамдын ортосунда адам. Ар кандай да сатарман менен аларман деле ортомчусу болот. Бул сөз ортодо жок болуп кеткен негизи. Бул далдалчы деген мына бу базар алуу, сатуу ушундай иштерде бул ортомчу жүргөн адамды далдалчы деп койгон кыргыздар. Ортомчунун бир жакшы пайдасы бул жумушту тездетет да.
Birдемени сатсаңыз эле, бірдеме кылсаңыз ортодо турган адамды далдалчы деп коет. Бірдемеге кошулсаңыз же бирөө менен бирөө сүйлөшүп атса, ошону далдалчы деп ойлоймун. Ошо базардын наркын, базардын баасын, базардын шартын, алармандын дагы, сатармандын дагы өкөнүн тең көңүлүн оорутпай кылып, тигил өтө кымбат айтып атсаны кой айланайын, мындай болбойт. Бир сен өтө кылып койдуң. Будага эмгек менен мынча жыл баккан бугойду. Сен ылдыйлат. Сатып атканды дагы сен айланайын иши кылып өкөнү теңдештирип жана дал деген сөздүн өзү аларманда сатарманда дал келиш керек бирине бири. Дал келсе, дал чыкса туура чечим менен. Жөн эле кыйноо менен, алдоо менен эмес. Ошондон чыккан сөз бул. Мааниси өзү эле айтып турбайбы? Дал. Жана аларман менен сатарманды экөөнү кулалыштырып, көңүлдөрүн таап, ошо бааны таап, бар эке деп кол силкетти. Эми силккенде аны дагы экөө эле силкишип турбайт. Аны бир 6-7 киши ороп турат. Алар кызыктар, көрөрмандар да, баягы соода кандай кетип атат. Ошондо жана колун силккен сайын жаңы сөздөр ыргып чыгат да. Бар эке деп. Мени жок, мен токтум мындай, меники караңыз, жок көрүп турам, бар эке деп. Колдорун силкип, анан жанагы тегеректегилерди каткырып, бер ушундай кылып, жок сааркы соода, эртең мененки соода, бер бул ашырып сата албайсың. Тегерек кошулуп турат. Ошо көрүүчүлөр, ошолордун ошо фонду тарта алсаң күчүң жетсе. Ошондо сен базарды тартып бересиң адамдаргачы. Андай базар. Ал жерде не только базар, ал жерде чоң нравственный маселе турат. Ал бирөө малымды сатам деп келет, бирөө жакшылыгыма мал алайын деп келет, экөөнүн көңүлүн таап, мындай кылып тургандан кийин экөө бар эке дегенде тургандар дуу жарып сүйүнүп кетишет дей. Карачы. Баягы далдалчынын чеберчилиги, сөзгө калбат. Анан ушунчалык баягынын жүрөгүнөн сууруп, мунун жүрөгүн сууруп, экөө мынандай эгиз кылып коет да. Олар туган болуп калат. Кийин менин коюм кандай, мен онун төлдөп, онун немесин көрүп атам, мүзүрүн көрүп, ошондой кылып, карачы, эки адамды бири тоонун ар жагынан келген, бири тоонун бул жагынан келгендер туган болуп, мына ошол далдалчы, только жана малды жөн эле сатып жиберишип, алышып. Ал ошолор туган кылып атат. Карабайсызбы? Анан кийин ошону жана далдалчынын чеберчилиги, устачылыгы кийин аны жетелеп кетишет. Тиги жетелеп кетет, бул жетелеп кетет. Бул кишинин колу жеңил экен. Эмне үчүн колу жеңил? Анын дили таза, сөзү таза, өтүмдүү. Сөзү өтүмдүү. Адамдарды күйлөп, адамдар баягы бардыгы сатарман болуп, бардыгы аларман болуп калат заматта. Карачы, кандай касиеттүү сөздөр менен ошол жердечи. Ошону көргөн айталык режиссер, оператор, же болбосо актер ошо өзүнүн ролун ойногондо ошону көрүп ойносо, ошондо роль өзүнүн максатына жетет да. Эгерде жөн эле мындай кылып мынаны ойна десе, аны көрбөгөн кантип ойнойт? Адамдар айтат, бул турмуштан алыс калган киши экен дейт. Азыр ошондо жанагы жуурулушуп турмуштун казаны деген ошо кайнайт. Ошондон чыккан сөздөр да. Ошондо гана ошол окуган адам ал базарды бул туура көргөн экен. Ошол бар экен деп анан жанагындай ынтасы ошону ашат, ынта күчөйт. Ошо чыгармачылыкка. Ошон үчүн жандуу сөздөрдү табышыбыз керек да. Турмуштун чындыгы ошо кунарлуу сөздөрдөн, жаны бар, типтирүү сөздөр болот да. Ошо сөздөрдү кичине изденип айтса болот да. Эне тилибиздин байлыгын таанып, жандуу сөздөрдү колдонуп, сөзүбүздүн көркү артсын.